Саламатсыздар, урматтуу айымдар, мырзалар, урматтуу достор, урматтуу YouTube көрөрмандар, барыңыздарга чоң салам. Биз жаңы жылда жаңы проект 2024-жылга кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы долбоор, бул долбоордо биз эмне кылабыз? Тагыраагы алдыңкы мүнөттөрдө сиздер чогуу байкайсыздар, эмне кылабыз чогуу билебиз. Бүгүн бизде студияда өзгөчө меймандар бар. Алар кимдер десеңер, кимден баштайбыз? Ильяс акемден баштайбыз. Ильяс Иманалиев акем. Кол чапкыла. Каныбек Разыков, биздин сыймыктанган агабыз жана биздин досубуз Канат Мадымаев. Кош келипсиздер. Кош келдик. Чайдан ичип, кенен кесир. Жаңы жыл кандай болду? Жаңы жыл кандай тосуңуздар? Жакшы, эми буюрса. Жакшы. Акелериме мен түшүнбөй атам. Канат азыр неге мындай кызыл шапка кийип келди деген ой болот да. Биз эле улгаса чыгын экен. Жок, биз ар бир сезонго жараша шапка кийебиз да, баш кийинчи. Жаңы жылдын алдынан. Жаңы жылдын алдынан жаңы жылга мына тиешелүү шапкалар. Көчөдө да ушундай жүрөсүз азыр? Көчөдө деле жүрүп коебуз. А? Иманали. Ачыгын айтканда чачыбызды жасаткан жокпуз, ошо. Сен жашаганда туурабы. Ошо кийип алдык. Мына жасатып келиптир, отурат. Бул үйдөн эле азыр эле ойготтум. Муну чачың жасаткандан башка кыла турган иши жок болгондо ушинтип. Ооба. Ойдоп калды ошондой да. Бирок эми жаңы жылга карата жакшы го дейм баш кийим. Ооба, жаңы жылга карата. Башкача эмоция берет эми. Элестетиң июнда кийбейсиздер турган. Июнда кийип алып жүрбөйсүздөр ошондо элестет. Эмне болгон дейт. Ооба да. Мында болсо мындай Ана эльфтерге окшоп калышты. Ооба да. Арык деген. Ой дейт да, арык дейт. Мен өзүм үчүн сенчилем. Эмне арыктар деди бар. Ооба, негизи ар ким өзүнө мындай башкача көрүнөт да турабы. Ооба да. Кош келипсиздер дагы жолу. Бизде жаңы долбоор, жаңы проект, эмне кылабыз? Бул архив шоу. Программада 6 раунд болот. Ар бир раунд ичинде келген коноктордун бирден кызыктуу окуясы жазылат. А башка катышуучулардын милдети ошол окуя кимге тиешелүү экендигин табуу. Эгер тапкан болсо, ошол катышуучу бир упайдын ээси болот. А эгер таппаса, упай окуянын ээсине жазылат. Жалпы жыйынтык менен 6 раунд ичинде эң аз упай чогулткан катышуучу жеңүүчүнүн тапшырмасын аткарат. Эгер түшүнбөй калсаңыз, эч камсанабаңыз. Биринчи раундтан соң баарын түшүнүп аласыз. Сизге жагымдуу көрүү каалайбыз. Ош шаарында өзгөчө фастфуд. Бул нори, ширелүү роллы, жана даамдуу суши, башкача пицца. Тест татым көп, бирок нори жалгыз гана. Нориге келип, сонун даамдан ырахат ал. Же болбосо үйдө отуруп буйртма бер. Биздин дарек Курман Жаннатка көчөсү 304, Болжол, Партнер нефть май куючу жайы. Байланыш үчүн телефон 0990 коду менен 70 64 70. Нори, биз менен ар дайым даамдуу. Кимники болушу мүмкүн деп ойлойсуң? Мүмкүн, сеники. Меники, сизге. Эми оролуп турса билбейт экенсиң. Окулгандан кийин. Билем, мүмкүн меники окшойт. Адамдарыңыз сиздики деп атам, мындай ол жакта адамдар болот. Ильяс эке сизге. Каныбек деле болуп калыш. Каныбек экен болобуз, да? Көп оролгонуна караганда ушу Каныбек экен. Көп оролгон болсо анда көрөлү кимдин окуясы. Кир жайгандай эле. Так. Мектепке футболканын үстүнөн футболка кийип баргам. Мектепке футболканын үстүнөн футболка кийип баргам. Сеники. Мен ошондой деп ойлойсуң. Ооба. Футболканын үстүнөн футболка. Кимики деп ойлойсуң? Сен ошентип таланттарың жайлы ошондой болуп аткандан тамаша жана элерге катышып Каныбек акем деле айыл эле окуганда. Ооба. Мен деле айылда окугам. Эки мектепте окугам. Футболканын Баарыбыз эле ошо айылда мектепте окуганбыз. Футболканын үстүнөн футболка кийип барган. футболка кийип барса болобу өзү мектепке? Футболка кийип Акөзө барса. кийип барса. футболка кийип барган. Сиз айтып койдуңуз го? Сиз Жо, мен эмесмин. Бирок мен эмесмин дейм да, балким мен. Мен оюмча Канат окшойт да. Жо, мен Канат деп ойлобойм. Эмне? Себеби
Kanat okugan эмес да. Канат окуган эмес да. Мектепке барган. Физкультура менен сүрөт, черчениядан жакшы окушмун да. Анда сен окшойсуң точно. Ошол сабактарга ушундай кийилет да. Менимче Ильяс деп ойлоп атам да. Жок, Ильяс акем окуган убакта футболка чыга элек болсо керек деген ой келтирди менде. Ильяс ошондо. Сравнение кармап айтып атасың. ошону так болду. Адам канча үчүн мим болуп берем да. Айкан күчү болбосо Ильяс. Күчү болбосо машина бузулуп калса Ильяс эми бузулуп. Эмнеге мим болот? Балким сенсиң. Жок. Футболканын үстүнөн футболка кийип. Мына футболный футболкаларды көп кийип алат азыркыча. Мен бирок футболкага көп кызыгып элбейм бирокчу. Мени карачы. Силишкандай бир тик элек. Тоо мен ушунча сөйдөм, дүйнөдө Кеп колдойчу дейсиз. Эркекте сен эмессиң. дүйнөдө эки адамды жаман катуу сөйдөм, бири аялым болсо, бири күчтүү. Бектор сеники киле. Үнөм алып жүрөм да, мойнума алып жүрөм. Эмне? Келчилешти. Мен андачы. Мына жигиттики деп ойлойм да. Демек колубузда болостор бар. Леске. Кимге беребиз? Мен Карап көрүңүз арасынан ушул эле жигитке берейинчи. камерага крупный көрсөтүп коебуз. 1-2-3. Бектор. Бул окуя кимдики болчу? Сенки. Айттым да, ушу Ильясты болсо керек дедим. Сиздин тыйымыңыз жакшы иштейт. Мен муну окуучу тенендим да. Мен ушу Ильясты болсо керек деп ойлодум эле да. Илгери өзү ушундай болгон го. Мен мектепке алиги каалагандай кийим кандай тапкан болсо, жакшы болсо, жыртылбаган болсо эле кийип бара берме болгон. Андан кийин эле ак көйнөк карашым кийгиле деп катуу аркабыздан түшкөн. Ушул маалда жанагы Montana Adidas деген футболкалар жаңы чыккан. чечпейт элек да. Киркоянын үстүнөн дагы Сиз ошону канчанчы класста? Кайсы жерде окугансыз негизи? Кайсы мектепте? Мен Аксыда окугам. Жалал ата областынын Аксы районунун Коштой элекметине караштуу Торг деген айылында. Азыр дагы бар ошондой номер. Токтогул Сатылганов атындагы 20-сыныпты мектепте өткөм. Эмне болду эле канчалык футболканы же суук беле üşүдүңүз? Жок, катуу мода болгон ошондо. Футболка мода болгон. Жаңыдан чыккан. Канчанчы жылдар? 8-класс. Менимче ошо переходный возраст болсо керек. Жаңы жанагы өжөрлүк маалында. Кие берем, эмне өзүм айтканым болот дегендей убагыбыз эле. Анан мугалимдердин айтканын кылсаң, сен үчүн уяттай сезилчү эле да. Калган досторум шылдыңдайт эле да. Ошо үчүн коркконуңан болсо дагы намыстан футболка менен барат элек да. Ошол кандай болуп түнү менен уктабайсың, көчө таптап жүрөсүң, уктабай, анан кийин кечигип калдым да мектепке. Эртең менен турсам эле уже кечигип калдым да. Шууркап, шашып сумкаларымды алдым, кетип атып эле. Кийинип албайсың деп эле мектептен келгенде эле бир күн мурда футболканы ийип эле мык кыйып койсоң, уже мыктан эле алып эле кете бердим да. Эски футболканын үстүнө футболканы ийип барсам, бир күн мурда мугалимибиз дайындаган экен да. Эртең ак көйлөк кийип келбесең футболкаңа да айырайын деген экен да. Барсам футболканы айырайын деген футболкаларды бүт айырып чыгамды айтып. Барсам эмне болуп атыр? Футболка кийгендерди ортого чыгарып алыптыр да. Келгенде кел иман кел ага кошундагыларга деп футболка кийип алган болуп отуруп. Мен айттым эле да. Түшүнбөй эле кошулдуңуз. Түшүнбөйм. Жок, түшүнүп атам. Смысл теманы футболка жөнүндө окуя болуп атат. Четтен мугалим айырып келип атат. Бардым, карт айылса майка, карт айылса төш, карт мага келгенде карт айылса футболканын үстүнө мугалим карап түзүп коет. Сен мен үйгө барганда сүйлөп. Физкультурага өзүм мен аман болчу да. Үйгө келип алып ошол күнү кичинекей мас болуп келип алып айтып берип алып өзүп калган да. Молодец. Мен бирок биринчи тур эле тапкан экенмин да. Негизи Канатка кошулбайм болду. азыр эч кимде ошондо бал жок, таппадык э? Таппай калдык. Баарыбызда 0-0. Биз кийинки раундду баштайбыз. Кийинки чабышта чакырам. Мен Ильяс аке алпаринчи кандай болот экен көрөлүчү. Сиздин колуңуздан дагы.
Tayratın var mı? Kimiki болушу мүмкүн? Канат. Ana. Көп бүктөлбөптүр. Көп бүктөлсө демек Иляза экен көңүп экен. Bunu ocağın iç karak bıken. Kanı beker. Сизге айтыш кыйын экен эми жана туюмуңузда бирок биринчи алган кимки болуш экен дегенде мен жүрөгүм такындап атканда себеби акыркы суроо мен бергем да. Биринчи болуш керек деп айткан болуп. Каныбек точно. сизге Мейл. сиз өзүңүз, өзүңүз деп ойлойсуз. Демек байкайбыз. Демек Канат окучу. İtten burun men içkem deydi. Иттен мурун мен ичкем. Нени ичишим мүмкүн? Арак ичкемби? Ит менен чогуп отуруп ичкемби же? Иттен мурун мен ичкем, а? Ооба. Мунун үйүндө ит болгон эмес, точно билем. Ит баккайынбы, бакпайсыңбы? Ит бакпайсыңбы? Жок дейт. Мышык. Сизде? Ит. Болсо керек эле, билбейм. Иляза экен көзүгө. Сиз өзүңүз билдирип коюп атасыз Илязга. Мен эстей албайм. Мен октап калышым. Эстесем не канбек? Эстесем муну ичи доктор меники унурабы? Жок, Ит адамдын досу. ит адамдын досу дейт. Сен менин досумсуң. Мени жакшылап итке окшобой кара. Иттен мурун мен ичкем. Өз болушудан. Сен ушинтип эле өзү болушу мүмкүн деп туруп эле сеники чыгып калды. Мен билем да Каныбек дезинфекцияга аябай эме көңүл буруп карайт. Бирок Кагаз кармасынан колун самындап жүйт. Ошондуктан мен Каныбектен шекпейм. Бул мышык баккан экен. Мен эстей албай атам. Демек сен. мен деп ойлойсуңар. Шуларга кошулуп дагы туруп калбасам болду да. Жөн мен точно тактым. Бирок Канат Men kanı beker men Bektur'dan da. Канат айтып атат мышык баган деп жан жаныбарларга жакын экен. Бирок болушу да мүмкүн. Бирок бул дагы айылда чоңойбу, мага окшойт. Очкиң алчы. Көзүмө тик карачы деген. Мен эмес. Бирок менде окуям бар, бирок негизи бар. Азыр чыга элек да. Ушунун ичинде бар. Ушунун ичинде бар. Канат сеники экен, точно. Канат сеники экен. Канат сеники. Көпчүлүктүн добушу сени колдоп атат. Men kanı bekerni koyayım anam. Sen de. Так, ойлонобуз. Акыркы чечим. Бир оюңуз, Каныбек. Ким деп ойлойсуз? Баарыбыз да айла чоңойгонбуз, бирок муну жан жаныбарларга жакын болуп атат да. Арак жугунда дагы арам дейм. Туура айтасыз, таксыр дейсиз. Жума майлек болсун деп. Так, акыркы чечимди Азыр ошондо деген ушул окуя кимдики экендигин табышыбыз керек. Ким деп ойлойсуңар? Мен мына. Муну мага жабышып алган туруп. Демек, бул окуя кимдики болчу? Men jönötküm. Мен точно айтып мына Сиз биринчи. кимге болуп кетесиз ошондо? Канатка. Канат, сиз Бекторга дедик. Мен канатка деген биринчи. Курсак ачты ошо. Nusxa kıllı temanı жазып koydum. Sizle talkolayın. Ondan alıp okuyalım ne oldu? 81-82 жылкылар үйлөнүп калганда жанагы Волгалар менен эми Мерске өтүп аткан учурда биз аябай кичине экен. Анан баягы шорполорду ичип лимонад урдаган балдар элек. Анан шорпонун түгүндө баары чок болот го. Ысына отуруп калабыз. Таза. Ооба, айылда. Анан түгүндө шорпонун жанында коюп эмеси болот бар. Да шорпонун өзүнүн кара бир нерсеси чыгат негизинде. Дагы соң бирокчу. Ал шорпо түгөнгөн экен. Түгөнүп жарым челек баягы катып калбасын деп сууну куюп коет. Чок баргырайт. Аны биз куюп ичебиз деп. Шорпо деп. Үчүнчү раунд кеттик анда.
окуй беребиз. Өзүм окуй берейинби? Ооба. Өзүңүздүкү окусо ушуну караш керек. Ушул жерден баштап караш керек. Ох, жаман узун бу. Мен жолго чыгып, маршруткага отуруп деп башталган эмеспи дейм. Чоңой эле калган убагымда дейт. Шымымды жайлап алгам дейт. Береңизчи. Чоңоюп эле калган убагымда шымыма жайлап алгам. Чоңоюп эле калганда. Жаш өтүп эле калганда дегендей элеби, а? Менде ой келди, жана шорподон кийин муну жайлап алгам. Шорподон кийин эле сразу окуя болгонбу дейм да. Сен де болуш мүмкүн. Чоңоюп эле калганымда шымыма жайлап алгам. Дей бала. Баягыны айтайынбы дейди. Менде ого ал окуя болбогон, бирок Не болду эле? Жок, мен Айтпа дедилем го дейби. Шегүүбүздө жок да. Мына кишиде. менде мындай окуя Мурун чоңдо сыйып коярчы да. Кеше жакында эле. Биз коебуз. Тетигирак пандерс көрдүк, бирок кийбедик, бирок мындай карап. Мурун эме жактык ар кандай болуп. Кандай дейсиңби? Мына мен Ильяс экен. Алиге кыздын сүрү 4 күнгө малым дегенде муну көрдүм. Кастролда бир окуя болгон окшойт да. Ханиек. Ханиек деген кала. Шорподон кийин эмеспи? Жок. Шорподон кийин жакшы эле болгон. Жок, мен акам сийип койчу, анан кичине катары мага төңкөп койчу. Мен бирок андай эч кандай эмесмин. Же сен Чоңоюп эле калганда да, бул кече жакында эле болгон. Кече жакында эле деп атат да муну. Эмне? 5 класска чейин. 5 класска чейин сен. О. Сенден башка эч ким болбойт. О, мага чейин атам 5-класс. А болду анда. О, нараңардан турбайбы? Сен эмне турбайбы? Жок, менде эмес бул. Сизде? Жок. Ильяс акам бирок повод берип билдирип койгондой болуп атат да. Бирок ушу сен да болуп калышы мүмкүн да. Бирок мен дагы бармын. Бектур деп ойлойм. Мен деп ойлойсуз. Так. Мен ушуга токтолдум. Ильяс акам бирок подозрение кылып атам. Мен өзүм дейм. Бирок мен голос бергенге акым жок. Бирок Каныбек акамдын бир окуясы бар окшойт го. Сизге күбө болгон окшойсуз. Бектур экен, а? Мен деп ойлойсуз. Сен экенсиң. Мен де. Сиз ким деп ойлойсуз? Каныбек. Бектур. Эки Бектур, бир Каныбек. Жок, бул жерде мүмкүн үчөө калды, үчөө чыкты, 3-раунд. Голосторду берелик анда, акыркы чечимди чыгардык, а? Чыгардык. Канат бирок Ильяс акем мен просто ошондой ой келди да. Билет окшойт деп калдым да, сен бир окуя бар окшойт ортоңа. Голос беребиз. Бектур. Голос беребиз. Бектур. Бул окуя меники болчу. Тапты бар. Бул окуя меники болчу. Где-то 3-чү класста болгон окуя да. Жем чоң эле калган убакта, ал убакта 3-чү класста жайлап койсоң, уже чоң эле уят болуп калат го. Где-то 2005-2004 жылдарда. Жын сачым жаңыдан чыккан да. Жын сачымдар чыккан го, бир бизге келген биринчи билесер каттык жынсалар келген. Оор, кийиш да кыйын, чечиш да кыйын. Темирлери көп. Темирлери көп. Бүтөлбөйт тизесиздеги. Ортосунда мынандай бир күрөң наклейкасы бар, ушундай бир жынсалар келген. Жынса деген шым чыгып бирде, алып келип берип калды апамчы. Кийип кышында ичинде трико бар, триконун ичинен гамаж бар. Бала кезде калың кийин деп кийинип кое берет го. Ошентип кийинип алгам, калың кийинип алгам. Эми бир маалда барыш керек болуп калды. Не кылышты билбей, ойлонуп, суук үйгө келдим. Үйгө жете элекмин, мектеп алыста биздин аралыктачы. Үйгө кетип атам, анан кийин
кеч кирип калганда бизде да 1-6 болуп калганда шамга жакын убакыт. Эме эч ким көрбөй аткан мындай дарактарды өтө коеюн деген бир ой келип өтүп муздап калгам да. Жинсаны баягы чече албайм да. Каттык бир түймөсү мындай бир түймө болот эле, каттык эч чече албайм. Анан кийин бир маалда эле ысык болуп кетти. Барды ысык болуп кетти. Анан үйгө барбай ошону кургатайын деп мектеп кийим менен чана тепкен чыгып кетесиң го. Ошо жака барып билдирбей анан кийин чана теп саат 14-дө анан келип үйгө киресиң. Ошо жинсанын айынан азыркыга чейин ушу жинса кийгенде сөзсүз эске түшөт да. Эч эстен кетпей койду. Ушу ысык болуп анан кийин кайра муздак катып калып. Ушундай бир окуя болгон. 4-чү раунд кеттик. Айланып. Айланып. Мунуга түштү. Кимники деп ойлойсуң? Билбейм, мен Сизге? Ушу меники окшойт точно. Ушу сиздики. Сиздин окуяңыз чыга элек го? Чыга элек. Азырынча чыга элек. Канаттын окуясын уктук, Ильяс акемдин окуясын уктук. Меникини уктук. Меникини уктуңуздар. Ильяс акем, так, Хамек акемдин окуясы. Баарыбыз эле концертте жүрөбүз да бирок, а? Чыңгыз Айтматовдун концерти болгондо барат элек. Чыңгыз Айтматовдун концерти болгондо барат элек. Чыңгыз Айтматов концерт койчу беле, биз го эми көрбөй калдык ал кишини. Биз көрдүк. Биз көргөн жокпуз. Бул мындай да. Мен окуям да дебейсиң. Чыңгыз Айтматовдун концерти болгондо мен Чыңгыз Айтматовдун концертине барганын эме катышпайт элем, бирок көргөнмүн да. Чыңгыз Айтматовду көргөнсүзбү? Жок, концертин болгондо. Концерттен айтор Чыңгыз Айтматов ушу тааныш эле болбойт. Канеки. Өкөгөр ойногонсуңар. Жок, эмесин ойногонбуз да. Интермедиа ойногонбуз да. жок, бул чамасы айылда ошонун концерти болгондо барат элек дегендей окуя окшойт. Менин оюмча ушундай. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы эмес экен да бул. Чыгарма жөнүндө эмес. Сиз сатираны айтып атасың да сен. Бул чике жазып аттыр деген сатираңыз бар, ошолбу? Болсун экен. Чыгармаларын айтылган. Ошол. Чыңгыз Айтматовдун концерти бар деп. Концерт болгондо барат. Концерт болгондо барат. Чыңгыз Айтматовдун концерти болгондо. Так, жаман көпчүлүк калып, сиздер сеник болду. Бектир эме кылып атат, көтөрүп атат. Кужу деп. Өзү эмес да. Ашып кетип атат. Ошоңуз башка. Эсиңизден чыгарып аласыз, кужу эле? Кимники деп ойлойсуң? Сен айбарды ошондой эле салгылап ал, Бүчөдө мындай да болду да, мындай. Болгондо деген сөздүн түркүмү өзгөрүп кетти да. Болгондо деген өзгөртүп атпайбы? Бул башка, мисалы үчүн Бекболиев концерт коюп келген, анан кийин Чыңгыз Айтматовдун эми концерти болсо, барат элек дегендей да. Жок, болгондо. Эгер тирүү кезинде айтылган сөз да бул, по-моемчи, же бул Чыңгыз Айтматов тирүү кезинде айтылган сөз да. жок, бул чамасы менин оюмча Ильяс акем окшойт деген ой келип атат да. Мен да ушуда сомнение карамадым, футболкасына футболка кийген адам. Жок, мен мындай кийин эме жоопторду айта албайм мен. Силердин айыңарда может Чыңгыз Айтматовду көргөн эмессиздерби? Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы жөнүндө. Биз жакта көргөнбүз, эмне Алжир Новай жүр дейсиң биз жакта. Же силер Өзбекстанга чегара шашаган үчүн может Чыңгыз Айтматов келсе концерт коюп келсе көрөлүк деген мааниде айтылабы дейм да. Сен эле окуяң окшойт, унчукпай эле отуруп калдым. Сен окаттан беле. Кара Судан. Кара Судан. Кинолор келчү эле, бирок мектепке. Кара тили. Şu kanattık okşaydı şu sağ şu kulüp aldı şu olası. Şu Kanibek aje İlyas aka. Bektir bu gene. Kanibek aka 40%, İman akaga 60% dey boldu da. Kanat. Kanat деп чечим чыгардыңыз. Ой өзгөртпөйбүзбү? Жок. Эне карачы да сум.
Мен uшу Бектур же канат деп атам да, ушу канатка бере берейинчи бирок. Мен Бектурга көрөйүн да. Сен Бектурга берип көрчү. Басамчы анан көчүдө мен Анда канат кармап деп. Эй бала. Бири-бириңизге жакшылап карайлы. Ушул эле сөздү айландырып атат. Туугандар, меники эмес, эркекче меники эмес. Кана кет. Oyunda erkekçe Мен канат дедим. Sizdeki mi? Сен кимге берди өзүң? Бектурбу? Башка да бар адамдар бар. Насым. Kanbek'e karama karşı vereyim. Каныбек мен эмес. эко чечимге кирип алсам. Мен деп ойлойсуңар. Өзгөртпөйбүзбү? Илаз экен кимди болуштурабыз? Бектур. Чөңгөрдө тең 0 болуп калат азырчы. Бектур. Ойлонуп чечим чыгарам. Бектур. Менин айтканым айткан, дегеним деген дейт го. Демек акыркы чечим чыгарабыз. 5 секундда убакыт. Кармайбыз, андан кийин окуянын нээси ким экенин билебиз. Угабыз окуя. Демек бул окуя Бектур. кимге кээ болчу? Бектур дедик, а? Bektir dedi. Кимдики болчу? Меники болчу. Айттым беле. Ооба. Енді аны Kanbek'e. Бул окуя меники болчу. Бул окуя кече эле Меники канчалыгы чыныңызды айтмадым. Жет тааныбай белеңиз. Жок, бул мен келинчегим мугалим болуп иштейт мектепте. Анан могу жаңы жылга карата Бекболби, Гүлжиги Сатибековдор чай концерт болуп атпайбы? Анан ортончулум Сияр. Апасык отуруп калыппыз да. Анан кийин эле группадан келинчегим мугалимдерге Бекболбиевдин чай концерти болот экен, ким барат десе, бирөөсү мен Гүлжиги Сатибековдуку болсо барат элем да десе, бирөөсү мен Семик Бешекеевдуку болсо барат элем десе, ортончулум. Мен Чыңгыз Айтматов концерт болгондо барат элем дейтмиш. Уже кече болгону кыялыкчы. Оюнда Чыңгыз Айтматов концерт коет деген ой Ой, келди. мен Чыңгыз Айтматов концерт болгондо барат элем деп. Ушу? Бул раундда эч ким бала алган жок. Даярбызбы? Канаттын колунан алайлычы, эмне болот экен? Так. Ооба. Жаштыгымда девушкам торпок деп эркеледи. Девушкасы торпок деп эркелетчү. Жаштыгымда девушка. Я мун торпак деп айтмыз, бул жизнь торпак деп. Нареке болгондо сразу эле таап коет элек, Эми айтчам бул жан-жаныбарларга жакын деген ой келди. Жок. İlyas aka же сен. Адашпагыла, жанагыга окшоп, общий голос берип алып, эгер эле Каныбек экем дагы окуя айтпасын. Kanbek. Ушула дебейсиң. Siz fikir айтыңыз. Менин пикирим жанагы менен. Ошол окуяны, Бектурдун окуясын мен Канбектине улам менен жармаштырып аттым да, бирок бүтүн кол чыкты да, кара сулук байырып. Кийинки Канбектин окуясын Бектурга жармаштырып аттым. Баары кара сулук. Уже мен ойлондум канаттыкка. Мисалы, эмнеге билип коет десе, көрсө башынан өткөн окуяны өзүңүн көзүң менен сатып отурасың. Анын үстүнө эме деп атпайбы? Карек. Каректи бир окумушту айтат. Таканза бир жакшы карап турсаң, ал наркы айтат да көзү дагычы. Сенен көрүнөт экен. Сен карасаң, көзүң көрбөйт. Торпактын цвети болот. Канат. Ака, меники эмес. Сеники болот, сеники болбосо топ кылып тепкилейбиз ага. Давай. Давай. Канат. Канбекти кармап турмун. Демек, Давай үчөөбүз үч башка берели. Жыйынтык голосту көтөрөбүз. Канат. Сен. Үчөөбүздө
3 голос болуп калды. Бектур. Бул окуя Бектурдук окшойт. Бектурдук окшойт ушу бир болсочу. мен жокмун деди. Жокмун де. Бектурдан жол бир турасыз. Нас Ильяс акам келди. Негизи ери каяка болсо окуп кете берет да, окуянын несичи. Болду. Чечимди өзгөртпөйбүз, а? Мен чечимди Өзгөрт. Бектур. Seninkiler dostum. Канат. Канат. Ильяс акам дагы канатка голос берди. Бул окуя эми окуяны айтайлык. Кимдики болушу мүмкүн? Ильяс акам менен. Тажнатабыз да. Сиздерге дагы да бирден балл кошулду. 5. Эми окуяны бугалап, эмнеге канчалык торпок деп? Себеби мен билип калдым да, кайра Канат Бектурга, Канмеге Бектур дей бергенденчи өзүнөн алып кача берди да. Угала, окуянын несинен угал. Okuya 6 жашар, 7 жашар элек. Ошондо девушкаң бар беле, а? Биринчи багында жакшы көрүү баг. Садик. Кала ойнойсуң. Дегендей. Ошондо менен уйларды кезүүгө айда берет элек да биз айда. Анан жалаң торпоктор калат эле да. Торпокторду бар багып келип, коңшубуз Жибек деген кыз бар эле. Пепе деген. Ба жумачак айтып калат да, Пепе каякта. Ошондо вактарда да. Ошондо бирөөнүн посылкаларын каша тосуп коет, ал жерде адам жашабайт. Кичинекей бир чака кухнясы болчу, ол да көчүп барып берип болгон. Ошо көчкөн жерлерде менин ойночубуз Жибек экөөбүз ошол жерге торпоктор камап коюп, чөптөр өсөт эле да ол посылка. Ошол жерде торпок багат элек. Мал жок, жалаң эле торпок, уйлар жок. Жалгыз эжем бар, Гүлназ деген. Ал эжем мени эме кылып берчү. Торпок баккан жаның гана деп берчү. Аны кийин эжем үйрөтүп койгонбу. Ошондо ушул сөздү айтканда ошо кыз торпок баккан жаным деп экөөбүз сүйлөшүп болчу. Азыр бар болгуз. Албы? Башка чыккан, 97-жылкы кыз болчу. Мен 94 болсом, кичинекей эле мен жанымда алып. Таап алды карайм ошо. 6-чы раунд. Бул акыркы раунд. Бир окуя кимдики болсо дагы калып кетет. Алынбайт. Ошон үчүн 7 окуя бул жерде. Бирөө меники болчу, меники чыгып кетти. Азыр кимдин окуясы болсо дагы экинчи окуясы чыкпайт. Кимге болсо дагы не деп коет, орусчасында повезло. Элдерге көрсөтөйүнчү. Агам тоюм бар деп мазактай берет. Тоюм бар деп мазактай берет. Агам тоюм бар деп мазактай берет. Кимдин акеси тамада. Тоюм. Тамадаларда ошондой темалар бар. Бүгүн тоюм бар эле деген. Жо, мына жазуулардагы жанагындай логически жазылып атат да. Ошодан мындай кызыктay жазылып да. Логически де жазылып атат да. Агам тоюм бар деп. Бул балким анекдоттун бир концовкасыдыр. Же Бирөөнүкүн жаман окуйм деп Канат өзүнө неме келтирип Жо, бул бирөөнүн Санжар акабы? тоюм бар да не. Келдире эле биз өлөлөрдү айтып. Мен агам тоюм бар деп жамандап айтып элес, мазактап айтып. Ал эмнечи? Жок, агам дегенден не только бир тууган агасы. Ошо да ушундай нерсе логически болуп кетти. Ушундай жагы дагы бар да. Бар. Кошунасы деле агасы да эми мисалы. Тоюм бар деп мазактай. Бул Каныбек ака экен. Жок, андай. Бияк айтат да эми бүгүн тоюм бар эле деп акыркы күндөрү тойлорго көп чыгып атасыз. Анан наоборот берки агаңыз сизден биринчи айтып койгондор. Ака бошсуз десе бул киши бошсузбу десе буга айтып койгондор. Кайрачы күлдүрүү максатында. Тоюм бар эле депчи. Каныбек. Бирок негизи сиз тойго көп чыгасыз. Негизи көп чыгам тойго, Кудайга шүгүр, бирок
Мен эмес да. Бул Бирок канат деле чыгат. Илязеке деле чыгат да, андай десе бирок. чыгат, булар деле чыгат. Мен тойым бар деп кәме деп. Так, жыйынтык чыгарабыз, Чыгарабыз. Голос беребиз. Ну, меники да болуп калышы мүмкүн. Мен деле тойго чыгам. Жөнче. Кане кырасы кып. Ким сага? Канат деле тойго чыгат бирок Илязеке. Мага кане кырасы жакка. Демек, голосторду бийигирээк көтөрөбүз анда. Мынада жумуңда, мынада жагирип каласың. Да чыгат да билем да. Жок, жакшы айттың экен. Жок, жакшы айттың дейт да мен. Киши. Шула. Бул 6-раунд жыйынтыктап атат ушун менен. Жыйынтыктап атат. Бул окуя кимдин окуясы болчу? Бул окуя, бул иштери көп жыл мурун дегендей. Эмнеге болчу? 6-күнү кечинде. Канат. Көп жыл мурун. Ака. Адашпаң. Жок. 5 упайсызбы? 5 упаймын. 6 упай болмады. 7 упай десең, 7 упай десең. 7 упай. Жок. Bu seniki oldu. Seniki öyle. Ооба, меники досум. Экөөбүз Итага бетке чогуу барат экенбиз го. Экөөңүн эмес, биз эмне бакап кылып турабыз. Sen mikrofonu kayıcı kadar. Канат. Чечим чыгарабыз, Голосту бийик көтөрөлү, өзгөртпөйбүз, Илязеке өзгөртпөйсүзбү? Aka. Qani? Yaxshi siz kimga o'rtasiz? Üşüm hocam. Жашоо өзүмдү дейбиз. Maga gelip şöyle geliyor. Акыркы чечимди чыгарабыз, жана 5 секунд кармайбыз. Окуянын ээси окуясын айтсын. Benimki. İlyas Akem'in okuyası. Şey düşünce iyi vardı. Vardı buzlar içinde düşün. İlyas Akem'in okuyası olacak. Şimdi çok önemli. Teknika kaçaktım ama poğuk kaçaktım da. Toy yaşlarda ancak mini toy yaşlarda aş demeydik de. Ha, haydi. Anan benim ayıga barganım bile, ayıga bar kalsam bile neysin mi de şuraya. Benim toyum benim var ama tay. Boş емес toyum var kapımda. Bir gün maşinem buzulup kaldı, radyatımı koş gerek. Bir gün olup kaldı, hakeme çaldı. Aka bugün boş sıkıntı, yok toyum var. Niye ışıklıkta oda diken gözü çıktı, akşam bir toyda aç dedik. Yok toyum var, bir saniyeler yapıyorum. Sen anlatmadın hayır. Gelecek babaanne India'nın kurması menen kayır suraydı. İyi kaya. Эме экен, негизи Иляза Акем 6 упай алыптыр. Иляза Акем алыптыр. Бирок кеңешиңиздер. Эми сиздер алдасыздар баары бир. 6 упай, Кане Акем 5 упай алдыңыз. Кеңешип канат бир наказание аткарыш керек. Жазалашыбыз керек мына. Кааласаңыздар ушул жерден, кааласаңыздар көчөдөн. Давайте Фрунзеге кирсин. Ошондой кылабыз. Magazin içine girsin. Зор, ошо жакшы. Фрунзе магазинге кирип, Глобуска. Биз эфирдин сыртында аны башка күнү тартып алабыз. Анан бул көрсөтүүнүн аягында Бул эми көпчүлүгү эмнеге булга аял кишинин образын берип атасыңар деп ойлоп калышыңар мүмкүн. Канат просто ошол образды өзү жеткиликтүү ойнойт. Өзү үчүн ал образ бренд да. оңой эле. Оңой. мен ойлоп атканда эгер кокус мени утузуп кала турган болсом, азыр мага чоң каштын кийип алып көчөдө бир кыздырат деп аткам. Ырдап мүмкүн. Мен ойлогонмун, мен топуну кийип өзүнүн тандырдын үстүнө отурсам керек деп ойлоп аткам. Самса сатып дейсиз. Майда бар сатып. Демек, жазалоо түшүнүктүү болду, ошон үчүн аракет кылыш керек эле. Жакшы, жакшы мага. О, акыртыны жөңөр ачып койбойду, ким кандай. Кимдин окуясы калып кетти. Ошол, Ошону көрүп коеюн. Ошол окуяны да угуп коелу да. Давай. Угуп кое берели. Кээде колодеске түшүп турам. Мен ойлонбой айттым. Мен ойлонбой айттым. Кандай колодеске түшүп.
Мен деле ойлонбой эле сага 1 упай бердим досум. Мен дагы ойлонбой эле глобуска кеттим. Барып эсилеше берейин. Ушул жерде да биздеги Бишкекте атам экөөбүз спорт сарайдан чыктык. Атам продюсер Респект Жабиров машина алган 230 Мерс старшка машина алып анан 2004-жылда. Анан Респект айтып калды, сен айдап албайсың калмек деди да. Хорошо дедим. Атам астында отурат. Артта 4 адам отурат кысылышыпчы. Киевский менен барып туруп Советскийге кайрылдым да. Кайрылганга чейин атам аябай мактап кетип атты да меничи. Өзү бул Каныбек машинам жакшы айдайт да бул өзү. Бул Каныбек өзү мындай моторду уга билет, двигательди уга билет dedi да. Деп мактап кетип атты эле, буруп атканда колодец ачык экен да. Машинанын алдыңкы дөңгөлөгүн туура эле расчет алыптым да, аркасын албай калдым да. Так дуалга түшүп кетти ошо айткандачы. Түшүп кетти эле, тып-тыныч болуп калды машинанын ичи. Тып-тыныч болуп калып туруп атам. Кээде ушинтип чукурга түшүп турат деп коет. Ассаламу алейкум, урматтуу архив шоу көрөрман бир туугандар. Мен шартка байланыштуу оюндан жеңилип калдым эле. Урматтуу Каныбек Разыков, Ильяс Иманалиев, мына мен глобуста турам. Индиянын формасында. Дальше басабыз келиңиздер. Мынаны кийиш керек экен. दिल का मामला दिल का मामला दिल का मामला है दिल में उड़ना दौर है इस दिल में खलबली है दिल के अंदर ओ मस्त मस्त कलंदर ओ मस्त मस्त कलंदर आया मैं Мына эркекче сөз бердим эле, мына эркекче аткардым. Ушуну менен архив шоу оюнубуз ачык деп жарыйлайбыз. Рахмат достор, кийинки чыгарылышта жолугушканча, көрүшкөнчө биздин каналга катталып, биз менен чогуу болуңуздар, лайк басып, жана кимди чакырабыз комментарий жазыңыз. Сиздер менен мен Бектур Жумабаев болдум. Рахмат.